биз адам баласы бири-бирибизден гана сабак албастан табияттан дагы сабак алышыбыз керек. Жаныбарлардан болобу, чөп-чөрдөн болобу айырмасы жок. Алар дагы бизге сабак булдыра алат. Бир күнү ушундай топ өрдөктөр өздөрүнүн арыгын булгап салат экен. Өздөрүнүн аргандай заңдар болуп, булганыч кылып, айтор таптакыр жашоого мүмкүн эмес кылып, ошондой абалга келтирип коет экен. Ушул өрдөктөрдүн башчысы айтат экен, бир жака барып учуп келгиле дагы ал жактан жакшы бир таза жерди карагыла. Ошол жерге барып байырлайлы, ошол жакта барып, ошол жака жашайлы дейт экен. Макул дейт экен дагы, эки өрдөк барып ошондой жерди издейт. Анан табышат жакшынакай жерди. Келет дагы кожоюнубуз ушундай бир жакшы жер таптык, ал жерге жашасак жыргайт экенбиз дейт. Анан арасынан өрдөктөрдүн бирөө суроо жатат. Уруксатпы? Кожоюн. Бир суроом бар эле дейт. Ушинтип ушул жерде жашаган жерибизди биз булгадык. Жакшынакай жашай турган жер эле. Эми биз ушул жерден артыбызда тазалабастан кайра ошол жакта дагы барып булгайбызбы дейт. Мындан алынчу сабак, биз ушундай сонун табиятта жашайбыз. Ушундай сонун кооздуктарыбыз бар айланабызда. Бирок билгениңиздердей, адамдын баскан жери, кайсыл жерге буту барса, ошол жерди булгайт деген нерсе бар. Кандай гана сонун тоолорубуз бар, кандай гана сонун жайыттарыбыз бар, бирок эгерде адамдын буту ошол жерге басып барган болсо, сөзсүз түрдө билебиз, ал жерде пакет жаткан болот, мусор жаткан болот, жана башка адамдын артынан калган нерселер жаткан болот. А бирок мындай караганда табияттын өзү кооз. Эмне үчүн артыбыздан ушинтип тазалап кетпейбиз? Дал ошол акылдуу өрдөктөй болуп, биз дагы артыбыздан тазалай турган инсандардан бололу. Качан артыбызды тазалай алсак, анан бара турган жерибизди булгабайбыз.